устаздар айтат, алымдар тажвид менен окугула депчи. Тажвид деген эмне өзү, кандай илим бул? Кур'ан бул муъжиза, Кур'ан бул Аллах Тааланын сөзү. Бул дайыма окуп турууну, кайталап турууну талап кыла турган нерсе. Кээ бирөөлөр 10 кыраат бар дейт, 7 кыраат бар дейт. Ушуну бизге жакшыраак түшүндүрүп берсеңиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол кээ бир урууларга барганда, кээ бир элдерге барганда ошол башка кырааттар менен окуп берген, ошолор дагы түшүнсүн деп. Тажвидти билбейбиз, жакшы түшүнүгүбүз жок. Куранды окуп өзүбүзгө кайра күнөө кылып албайбызбы? Токтоо эрежелерине тиешелүү каталар бар. Мисалы, я юллазина аману ла тaqrabus сала. Эй иман келтиргендер, силер намаз окубагыла. Мына ушинтип токтоп койсо, анда бул аяттын мааниси өзгөрүп кетет. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана катталуучулар. Назарыңыздарда Адеп подкасты, анын алып баруучусу мен Марсбек уулу Төлөнбек. Бүгүн биздин маектин коногу, подкасттын коногу Насрулла Кары. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жакшы, рахмат. Аллах разы болсун. Алгач коногубузду тааныштырып кетейин. Насрулла Кары Искандаров, Куран академиясынын мугалими, 5 кырааттын ээси, дүйнөлүк Куран жарыштардын жеңүүчүсү. Бүгүнкү подкастта маекте биз мусулмандардын ыйык китеби болгон Курани Карим туурасында кеп кылмакчыбыз, сөз кылмакчыбыз. Анда карыкем алгачкы суроолорумдан баштай берсем. Алгач эле өзүңүз туурасында айтып берсеңиз. Бала чагыңыз, каяктан илим алдыңыз, кайсыл жердин кулунусуз? Аллах разы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават, саламдар болгон болсун. Мен аты жөнүм Искандаров Насрулла. Мен Жергаталдын кулунумун. Ошол жакта төрөлүп, андан кийин 96-жылы Чүй облусуна, Сокулук району Жаңы Жер айылына көчүп келип, ошол жакта отурукташып, ушул 29 жыл болуп калды. Ошол жакта ата-энем дагы, бир туугандарыбыз менен ошол жакта турабыз азыркы күндө дагы. Менин бала чагым ошол Жаңы Жер айылында өттү. Ошол жакта мектеп окудум. Андан кийин ошол жакта Кур'ан жаттап баштап, эң эле алгачкы баштоо мына ошол жерде болгон. Кур'ан Каримди 6 жашымдан баштап, ошол Жаңы Жер айылындагы Равза медресеси бар. Ошол жактан баштап, күнүнө барып келип, Кур'ан үйрөнүп, андан кийин ошол жатып окууга ошол медресе ачылган эле. Биздин устазыбыз, эң алгачкы устазыбыз, ошол Кур'ани Каримди башынан аягына үйрөткөн менин устазым Фазыл Карыда, Фазил устазда ошол жерде жаттап баштап, башынан аягына чейин ошол жерде Кур'ани Каримди толук бүтүрдүм. Ошол эле учурда мен мектепке барып келет элем. Эртең менен мектепке барып келип, андан кийин түштөн кийин ошол Кур'ан жаттап, ошол жерде 5 жыл аралыгында Кур'ани Каримди толук жаттап бүттүм. Биз ошол окуган учурда бая абдан бышык кылып, маани берип, мындайча айтканда аз сабак берет эле, бирок биз ошо кайталоону көбүрөөк кылат элек да. Ошол Фазыл устаздын эмгегинин артында ошол Кур'ани Каримди толук жаттап бүттүм. Андан кийин биз ушул Арашан айылында жайгашкан Абдулла бин Аббас медресесинде ошол каарыларды, Кур'анды бүткөндөрдү ошол жакка кабыл алып, 2005-жылы биз ошол Абдулла бин Аббас медресесине тапшырганбыз. Себеби ошол жылы ал медресеге ошол ижаза бере турган устаздар келип, жалаң ошол жылы бая каарыларды алышкан. Кур'ан Каримди толук жаттап бүткөн каарыларды алышкандагы биз ошол жака бир 25-30 каары болуп ошол жака тапшырганбыз. Ал жакта ошол 2 жыл биз тажвид илимин, андан кийин ошол ижазага окуп, Кур'анды кайра тапшырып, ошол мыкты устаздарда дагы окуп улантканбыз. 2007-жылы Абдулла бин Аббас медресесин бүтүрдүк. Андан кийин бүтүргөндөн кийин кайра ошол өзүм айылымдагы Равза медресесинде илим уланттым. Өскөн дамлада, өскөн устазда ошол жакта илим улантып, ал жактан 2008-2009 жылдары ошол Ислам университетине караштуу Куран факультети ачылган.
Куран факультети, ал жакта ошол Абдул Жавад устаз атайын ошол 10 кырааттын ээси, мына ошол Куран илимдеринин доктору ошол киши келип ошол жакта сабак берип, анан Кыргызстандагы каарылар чогултулган дагы бир жолу. Анан ошол жака барып, мен дагы тапшырып, ошол жерде улантып, андан кийин ал ошол Куран нуру ислам институту болуп өзгөрүп, азыркы учурда Кара Балтада жайгашкан. Ошол жакты аяктадым. Ал жакты бүтүргөндөн кийин 2012-жылы анан ошол Нарын жергесине барып, Нарын шаарына барып, Куран мугалими болуп, Нарында иштеп, мечитте, медреседе Куран таалимин берип, андан кийин Египет мамлекетине ошол билимимди жогорулатайын, кырааттарды үйрөнөйүн деп Египет мамлекетине аттанып, Египетке барып, ошол Аль-Азхар университетин тапшырып, Аль-Азхар университетине караштуу ошонун астындагы ислам институту бар. Ошол институтту толук бүтүрүп, аяктап келдим. Ал жакта 4 жыл окуп келдик. Ошол эле учурда анын жанында баягы кырааттарды үйрөндүк. Андан кийин ошол ижазаларды алганга аракет кылып, барып 4 жыл окуп келдик. Кайра келип ошол Нарында иштедим. Нарын медресесинде Куран мугалими болуп, Куран сабак берип, азыркы учурда Бишкек шаарында жайгашкан ошол Куран академия медресе мекемесинде балдарга мугалимдик кылып сабак берип, ошол жактабыз азыр. Иншалла сонун. Каракем, бул сиз азыр айтып аткан немеңизде да бүт жашооңуз Куран экен да, бардык жакта Куранды окуган экенсиз. Анан Куранга кызыгууңуз кантип башталып калды чагыңызда? Аллах разы болсун. Куранга эң биринчи мына ошол биз келип ошол Чүй облусуна жайгашкандан кийин эле мага себепчи болгон бул атам. Албетте апам менен бирге ошол ата-энеме ыраазычылык билдирем. Ошол атам ушул балама Куран жаттатайын, Куран үйрөтөйүн деп ошол өзү алып барган медресеге, өзү киргизген. Бизде ошол Куран окууну баягы өзү дайыма жаныбызда туруп, өзү алып барып, башында ошентип үгүттөгөн. Кийин бара-бара биз дагы ошол Куран окууга баягы кызыгуубуз арткан. Демек эң биринчи себепчи ошол ата-энем болгон, өзгөчө атам. Арке, Куранды кайсыл жылы бүтүрдүңүз жаттап? Анан эң алгачкы бүтүргөндө сезимдериңиз кандай болду? Негизи мындай Куранды жаттап бүтүү көпчүлүк инсандарга мындай насип боло бербеген иш да. Алгачкы сезимдериңиз менен бир бөлүшүп кетсеңиз. Алла разы болсун. Кур'ани Каримди 5 жылда жаттап толук бүтүрдүм. Ушул 12 жашымда ушул Фазил устазда толук жаттап бүтүрдүм. Биз жаттап аткан учурларда 2002, 2003, 2004 жылдары баягы Куран жаттаган каарылар абдан аз болгондуктан, баягы Курандын баасы, Куран жаттаган каарылар аябай баалуу болчу да. Ар бир пара бүткөндө өзүнчө бир майрам эле да. Ал убакта сен Куранды бүтүрдүңбү деп эмес, канча пара бүттүң деген суроолор баягы маанилүү болчу да. Ошол кезде эсимде, эң алдыдагы балдар ушул 5 пара, 6 пара жаттаган, андан да ашып түшкөн, анын алдында эч ким жок да. Демек, менде да аябай сезимдер жакшы болгон. Себеби биз ар бир параны бүтүргөндө мен эмес, үйдөгүлөрүм менден да көбүрөөк сүйүнөт эле. Өзгөчө апам ошол үйгө келгенде ар бир параны бүткөндө майрамдай өткөрүп, анан ошол манты жасап, өзгөчө бир тамактарды жасап, анан ошол параны бүтүптүр. Балам 17-чи параны бүтүптүр, балам 18-чи параны бүтүптүр. Демек, ар бир пара бүткөндө өзүнчө бир үйдө майрам эле да. Албетте ошол эле учурда мен дагы сүйүнөм, үйдөгүлөрүм менден ашып түшүп сүйүнөт. Анан Куран бүткөндө абдан сүйүнүчтүү болду. Себеби ошол адашпасам ошол айылда, анан ошол тегеректе баягы алгачкылардан болуп Кур'ани Каримди бүтүргөнбүз. Ошол себептен атам ушул сүйүнгөнүнөн тапкан баардык нерсесин ушул элди чакырып, жалпы журтту чакырып, ошол баягы мечитте чоң бир той берген. Той берип, конок кылып, элди сыйлап, ушул тапкан акчасына, ошол эсимде, мен Куран бүткөндө бүт акчасын ошол жака жумшаган. Өзү да айткан, мына мен балам Куран бүттү. Мындан кийин мен түз жүрүшүм керек, мен мындан кийин жакшы жүрүшүм керек. Мына ошол Кур'ани Каримге сөз тийгизип албайын, балам каары болду деп, атама да Алла разы болсун. Ошондон кийин дайыма баягы Куранды баалап ушинтип жүрөт да.
болсун. Демек бул той берүү жакшы нерсе да. Мисалы мен Чубак устаздын дагы эмесинен сабактарынан угуп калгам да. Устаз айткан сахабалар дейт да. Сахабалар балким чоңураак бир сүрөнү бүткөндө дагы бир той бергендиги айтылган дейт да. Демек бул нерсе ошол сахабалардан келген нерсени улантып болчу экен да ошол нерселер. Ооба. Керемет. Демек баардыгыбызга Кудай таалам ушундай той беришти иншалла насип кылсын дейли. Амин. Карекем, анан Куран окуп, Куран жаттап бүткөндөн кийин жарыштарга катыштыңыз да. Ооба. Кандай жарыштарга катыштыңыз? Эң алды каяка бардыңыз? Эң биринчи кайсыл жарыштарга катыштыңыз? Алла разы болсун. Биз жарыштарга ошол 2002-2003 жылдары баштап катышып баштаганбыз. Эң алгач ошол 10 парадан чыгып катышканбыз. Ал убакта ошол биздин араб бир туугандар келип ошол Кыргызстанда жарыштарды өткөрөт эле. Аябай чоң деңгээлде өткөрүшөт эле. Баардык жарыштар ушул эски Борбордук мечитте өтөт эле. Анан биз ошо жарыш учурунда абдан даярданат элек. Устаз дагы бизди аябай даярдайт эле. Күнүнө ошол 50 суроодон берип, кээде 100 суроодон берип, анан бири-бирибиз менен окушуп, андан кийин ошол Кыргызстанда ошол Борбордук мечитте 2003, 2004, 2005 ушул кезден баштап башында эч кандай бир орундарга илешпейт элек. Себеби баягы кыйын, суроолор кыйын. Андан кийин ошол 10 паралыкта 3-үнчү жолу катышканда анан орун алып, орундарга илешип баштадык. Кийинки жылдары анан 20 парага катышып, ошентип 20 парага дагы 2 жолу, 3 жолу катыштык. Ал убакытта дагы ошол биринчи эмес, экинчи эмес, 3-үнчү жолу катышканда анан орундарга араң илешип ошондой болуп аттı эле. Бирок биз үчүн баары бир кызыктуу эле. Бул Куран жарыштар ошол карылар үчүн абдан керек. Эмнеге дегенде алардын Кураны дагы да бышат. Ал жерде канча бир адамдар менен таанышат. Өзү үчүн аябай мыкты нерсе. Кийин анан 30 пара боюнча катыштым. Бирок 30 пара боюнча абдан ийгиликтүү болду. Дароо эле экинчи орунду, кийинки жылы катышып биринчи орунду, кайра биринчи орунду, анан бул Кыргызстанда кайра анан биринчи орун болгондо анан ошону менен токтотушту. Болду. Сиз эми Кыргызстандын чемпионусуңуз, сыртта катышыңыз, бул жакта сизден кийинкилер катышсын деп ошондой деп айтышты. Андан кийин ошо сыртка катышканбыз. Сыртка бир топ мамлекеттерде, алардын ичинде Египетке эң биринчи, эң алгачкы ошол Египетке барган. Андан кийин Бахрейн мамлекетине, Араб Эмираттарына, Дубай шаарында өткөн эле. Андан кийин Кувейтте жарыш болгон, ал жака барып катышып, андан кийин Россияда, Москва шаарында өткөн. Андан кийин Тажикстанда СНГ боюнча өткөрүлгөн. Ушул баардык эле Куран жарыштарга барып катышып келдик. Анан Ливия мамлекетинде. Бул ошо катышкандардын арасында эң ийгиликтүү болгон бул ошо Ливия мамлекети болду. Ливия мамлекетинде ошол 4-төртүнчү орунду мен алдым. Ал жакта 5 орун болчу. Ошол белек бериле турган 5 орунун ошол 4-төртүнчү орунду алдым. Абдан сүйүндүм, себеби буга чейин канча жарыштарга катышсам да бая орун албайт элем. Анан ошол өзгөчө Ливияга барганда мен жакшы даярдангам. Себеби буга чейинки барган жарыштарда бая өзүмдүн кемчиликтерим, кайсыл нерседен көп ката кетирип атам, ошонун баардыгын эсептеп, баардыгын бая кайра оңдоп чыгып, анан такшалгандан кийин ошол Ливия мамлекетине барганда бир да такалбастан тажвид эрежелерине көңүл буруп, жакшы окуганга аракет кылып, жакшы окудум, эч кандай такалган жокмун. Анан ошол 70 мамлекеттен ашык катышкан, ошондо 4-төртүнчү орунду алган. Бул ошо дүйнөлүк жарышта эң жакшы орун ушул болгон мен үчүн. Ушундай сыйлыктуу кайтып келген. Араке, бул Кыргызстанда эми карылар көп аябагандай. Анан устаздар айтат го, Куранды жаттап коюш жеңил, аны сактап, дайыма жүрөгүндө тутуп, унутпай, ага ээ чыгып, сактап жүрүш кыйын депчи. Ооба. Анан Куранды жаттагандан кийин унутуп койгон дагы биздин анча-мынча инсандарыбыз, ушулар кездешет. Ошол унутуп калгандарга хадистер да келет экен, мындай бир жаза бар депчи, эскертүүлөр келет экен. Анан сурагым келген нерсе ушул болуп атат. Куранды дайыма өзүндө жат, сактап жүрүш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Биздин жаш каарыларыбыз. Куранды жаттоо чындыгында абдан кыйын. Бир
белгилүү сүрөлөрдү жаттап коюу бул оңой. Бирок башынан аягына чейин чыгып, толук кааруу болуу бул абдан кыйын. Убакытты талап кылат, күчтү талап кылат, эркти талап кылат. Ал үчүн сиз абдан сабырдуу киши болушуңуз керек Куранды жаттоо үчүн. Анан ошол Куранды жаттап бүткөндөн кийин аны сактап, Куран менен жашап, Куранды алып жүрүү андан да кыйын да. Куран жаттоо анын жанында бая жеңил эле болуп калат. Аны сактап бирдей алып жүрүү абдан кыйын. Бул үчүн эң эле биринчи нерсе адамда чын ихлас, чын ниет болуш керек. Ошол Куранды жаттадым, Аллахтын ыраазылыгы үчүн жаттадым деген өзүнүн бир ихласы, ниети болуш керек. Анан ошол Куранды сактап жүрүү үчүн каары адам дайыма күнөө иштерден алыс болуш керек. Дайыма күнөө иштерден өзүн алыс тутуш керек, өзүнүн көзүнү сакташ керек, өзүнүн бардык жагынан ошол күнөө иштерден дайыма алыс болуп жүрсө, Кудай Таалам ошол Куранды жүрөгүнөн чыгарбайт. Андан кийин каары адамдын өзүнүн вирт болуш керек. Вирт дегени өзүнүн нормасы, күнүмдүк окуй турган каары адамдын нормасы болот. Демек азыркы учурда дүйнө жүзүндө эң көп практика кылынып аткан бул вирттердин бири күнүнө 5 бара калтырбастан окуш керек. Күнүнө. Бул ошол дүйнөлүк каарылар, ошол Куранды бүткөндөр күнүнө 5 барадан окуйт дагы, анан ошол воскресенье күнү эс алышат. Же болбосо өзү бир күндү коюп коет. 6 күн Куран окуйт 5 барадан, анан бир күнүнү эс алышат. Демек 5 барадан күнүнө кайталап жүрүшөт. Көбүнчө эми Куранды бүткөн каарылар бая жат эле окуп коюшат да, жатка. Ошол себептен буларга бая мүмкүнчүлүк болот. Бизде дагы бар көптөгөн каарыларыбыз, өзгөчө улуу устаздарыбыз мына ошол нерсени колдонушат азыркы күндө дагы. Алардын бири биздин Муса кареке. Алла ыраазы болсун, ушул күнгө чейин калтыра элек экен да, күнүнө 5 барадан окуйт экен. Күнүнө 5 барадан кайталап күндө окуйт экен. Бирок Кураны дагы жат. Азыр жашы бир топко барып калса дагы өзү хатым өтөт, өзү Куран хатымдарга чыгат. Демек Куранды дагы жат. Демек ошол каарылар Куранды бүтүргөндөн кийин ошол өзүнө бир нормаларды коюп алса жакшы болот. Эгерде 5 барага күчү жетпесе, анда 3 бара же 2 бара. Андан да ылдый болуп кетсе, анда болбойт. Каары адам үчүн бул жакшы нерсе эмес. Ошол 3 барадан, 2 барадан өйдө окканы жакшы болот. Ал эми 5 бара окса, анда ал абдан жакшы. Андан кийин сиз айтып өттүңүз, бая Куранды жаттап унутуп калса, хадистерде айтылган ушул азап берилет деп. Бул эми Куранды амал кылуу маселесине айтылган нерсе. Бул Куранды жаттаган башка, андан кийин эгерде Куранды бүтүрүп, андан кийин ошол Куран менен жашабаса, намаздары калып кетип аткан болсо, Куранды бүтүрүп башка иштер менен алек болуп, Куранды такыр бир окубаса, Куран ичиндеги айтылган нерселерге амал кылбаса, анда Аллах Тааланын жазасы мына ошондой адамдарга болот. Бул унутуп калды дегени ошол мааниде айтылган да. Ал эми кээ бир адамдар мисал зейни начар болушу мүмкүн да, ал унутпаганга аракет кылат, окканга аракет кылат, ошентсе дагы бая эсинен чыгып кетет. Себеби бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылат, Кур'ан-ы Карим адам башында бул төө сыяктуу дейт. Төө өзүнүн ноктосунан канчалык тез бошонуп кеткендей, адамдын башынан Куран ушунчалык бая бат чыгып турат да. Кур'ан бул муъжиза, Кур'ан бул Аллах Тааланын сөзү. Бул дайыма окуп турууну, кайталап турууну талап кыла турган нерсе. Демек, эгер бир адам аны окуп кайталап турган болсо, ал адамга Аллах Тааланын жазасы болбойт. Ал адам тескерисинче сооп табат, тескерисинче Аллах Таалага жакын болот. Ал кайсыл адамга Аллах Тааланын жазасы болот? Вамен а'рада ан зикри. Ким ошол зикирден, Кудай Тааланы эстөөдөн, ошол Куранды атайлап, мындайча айтканда, эч бир кабарсыз адамдай жүргөн кээ бир адамдар бар да. Ошондой адамдарга Аллах Тааланын бая жазасы болот, сөзсүз. Демек, Кудай Таалам бардыгыбызды ошол амал кылышты насип болсун дейли иншалла. Мен кареке мисал үчүн ар бир амалдын адептери болот да. Мисалы даараттын дейли, намаздын дейли. Анан мисал үчүн Куран окуйын деп аткан адам кандай адептерди сактап туруп анан окуганы жакшы болот? Алла ыраазы болсун. Бул Куранды окуганда эң биринчи бул ниет керек. Чын жүрөктөн ниет кылып, анан отуруп, андан кийин кыбланы карап отуруш керек. Бул эң жакшысы, ошол кыбланы карап отурган жакшы. Андан кийин даарат менен отуруубуз керек.
Себеби Кур'ан-ы Каримде ла ямассуху иллал мутаххарун, ошол Кур'анды тазалар кармайт. Демек даараты барлар Кур'анды кармайт, Кур'анды окуйт дейт. Демек даарат менен отурабыз. Андан кийин бисмилла менен баштайбыз. Эң биринчи ошол истиада дейт. Аллах Тааладан коргонуу тиленип андан баштайбыз да. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бул дегени Аллах Таала мени шайтандын, каргышка калган шайтандын жамандыгынан сакта деп бул сөзсүз айтылыш керек. Эгерде сиз Кур'анды бүгүн жаңы отуруп баштаган болсоңуз, анда аузу менен баштайсыз. Эч качан бисмилла менен баштабайсыз. Андан кийин бисмилла айтылат. Эгерде окуп улантып аткан болсоңуз, анда бисмилланы айта бересиз, эч нерсе болбойт. Бирок жаңы отуруп баштаган болсоңуз, анда аузу менен баштайсыз. Бул дегени каргышка калган шайтандын жамандыгынан, васвасасынан мени сактагын Аллахым деп башталат. Себеби Кур'ан окуп баштаганда ушул сиз эмнеге кээ бир адамдар көпкө окуп отура албайт? Себеби шайтан келип аны азгарат дагы, бат эле туруп кетет да. Демек ошол туруп кетпеш үчүн, Курандан бирөө сизди алаксытып койбош үчүн, анан сиз Аллах Тааладан жардам сурайсыз. Аллахым мен көпкө отурайын, көп окуйын, көбүрөөк окуйын деген максатта ошол аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп башталат. Андан кийин ат-тадаббур вал хушу' дейт. Тадаббур деген ой жүгүртүү. Эгерде маанилерин түшүнсөк, же болбосо ошол жаныбызга дайыма кыргызча Курандын котормосун алып алсак, көп аяттардын ошол маанисин түшүнгөнгө аракет кылган болсок, анда биз дагы да көп Куран окууга бая кызыгабыз. Тадаббур вал хушу' дейт. Куран окуп атканда бая коркуу сезим менен, Аллахка жакындоо сезимдери менен Куран окусак жакшы болот. Демек, мунун адептерди сөзсүз түрдө сактап окуса, анан бул Куран жаттаганга жеңил болот каракем, Ооба. Жакшы, анда каракем, эми баардыгыбызга эле белгилүү да, мисалы үчүн Куран деген сөз эмне десе, Аллахтын сөзү, анан 30 бара бар, 114 сүрө бар депчи. Анан көпчүлүк түшүнбөгөн маселе кыраат маселесин сурагым келип атат. Кээ бирөөлөр 10 кыраат бар дейт, 7 кыраат бар дейт. Ушуну бир бизге жакшыраак түшүндүрүп берсеңиз. Аллах разы болсун. Кырааттар илими бул абдан чоң илим. Мына ошол Египет мамлекетинде атайын кыраат факультети бар. Университеттин өзүнчө ошол кырааттарды окуткан бая факультет бар. Аны бая 1 жылда, 2 жылда бүтпөйсүз да, аны жылдап окуйсуз. Демек, кыраат илимдери ушундай кылдат мамиле кылына турган илим. Бардык адамдар эле окуй албайт. Ал кыраат илимдерин окуу үчүн сөзсүз Куранды бүтүрүп, Курандан ижаза алып, андан кийин кыраат илимдерине киришсе, бая түшүнүктүү болот, жакшы болот. 10 кыраат бар. Алардын ичинен бая 7 кыраат мутаватир, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бери келип аткан кырааттар. Ушул 10 кыраат деле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бери бизге бая жетип келип аткан мутаватир кырааттар деп айтылат. Мутаватир дегени ишенимдүү, бекем, тастыкталган деген сөз да. Демек, 10 кыраат бар. Андан кийин шаз деп коет, кээ бир сейрек кырааттар бар. Бая 13-14 кыраат болуп кете берет да. Бирок бизге жеткен, түшүнүктүү болгон, аалымдар аркылуу келген ошол 10 кыраат бар. 10 кыраат, алардын ичинен бая 7 кыраат көбүрөөк окулгандыктан ошол себептен бая 7 кыраат, ага кошумча 3 кыраат, ошентип бая 10 кыраат болуп калган. Ал кыраат деген ошол Курандын ичинде кээ бир сөздөр, кээ бир тамгалар, кээ бир тажвид эрежелери өзгөрүлүп кетет. Мына ошолорду кыраат деп коет. Демек, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда да бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол кээ бир урууларга барганда, кээ бир элдерге барганда ошол башка кырааттар менен окуп берген, ошолор дагы түшүнсүн деп. Бул жерде Курандын тамгалары эч кандай өзгөрбөйт. Болгону тажвид эрежелеринен же болбосо ошол грамматикалык жактан өзгөрсө дагы, анын мааниси, Аллах Таала буйруп жаткан маани эч кандай өзгөрбөйт. Ал ордунда тура берет. Болгону ошол кээ бир тамгалар бая хазф болот. Хазф дегени ал жокко чыгарылат, кээ бир жерлер созулат. Бул ошо тажвид эрежелеринен дагы өзгөрүлүп кетет. Мына ушунун баардыгын бая кыраат илими деп коет. 10 кыраат бар. 10 кырааттын ичинде 20 риваят бар. Демек, бир кыраатты 2 адам риваят кылат. Ал өзүнчө да бутак болуп бөлүнүп кетет да. Демек, ошол 10 кыраат болсо, риваят кылгандар 2ден болсо,
анда ар бир кырааттын 2ден риваяты бар, ошондо 20 риваят болуп кетет да. Анан ошол дүйнөгө таанылып, белгилүү болгон кырааттардын бири бул Хафс риваяты, Асим кырааты. Асим бул ошо өзү устаз болуп, ошол кыраатты негиздеп, кырааттын ээси, мына ошол Асим кырааты анын ичинен 2ге бөлүнөт да. Асимдин шакирти Шуба, андан кийин Хафс. Ошол Хафс ошол Кыргызстанда, Орто Азияда дүйнө жүзүнүн ушул 70% ушул Хафс риваяты менен окушат да. Хафсты биз кыраат десек болбойт, себеби бунун үстүндө турган Асим бул кырааттын ээси. Демек кыраат жалпылап Асим деп айтылат, анын риваят кылган кишиси Хафс. Демек ошол Хафс риваяты менен Орто Азияда, бизде, мына ушул Меккеде дагы, Каабада дагы имамдардын баардыгы ушул Хафс риваяты боюнча окуйт. Дүйнөгө эң таралган риваят, андан кийин кыраат болсо Асим. Мына ошол кыраатта баардыгы окушат. Алла разы болсун. Демек биздин Кыргызстанда деле ушул кырааттабыз, э? Ооба, бизде дагы ошол кыраат тандалып, ошол кыраат менен окулат. Эгерде бая намазга чыга турган, имам боло турган каарике бир кыраатты тандап алып окуйт да. Мисалы, мен бүгүн чыгып сиздерге Асим кырааты Хафс риваяты менен окуйм деп айтып койсо жакшы болот. Айтпаса Кыргызстан боюнча ошол Хафс менен окуй берет. Эгерде кокус башка кыраат менен окуй турган болсо ошентип айтып коет. Бир эле учурда 10 кыраат менен окуп намазга өткөн дурус эмес, туура эмес болуп калат. Алла разы болсун. Ареке, анан азыр тажвид деп сөз кылып калдыңыз. Мисалы үчүн устаздар айтат, алымдар тажвид менен окугула депчи. Ооба. Тажвид деген эмне өзү, кандай илим? Тажвид илими бул Кур'анга байланыштуу болгондуктан бул улуу илим болуп эсептелет. Себеби Кур'андын ичиндеги тамгаларды, Кур'андын окулуусуну ордуна кое турган илимди тажвид илими деп коет. Тажвид илими бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда эле бар болгон. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү тажвид менен оккан. Аллах Тааладан Жибрил алейхиссалам аркылуу Кур'ан кандай түшкөн болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой оккан. Демек тажвид пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда оозеки болгон. Пайгамбарыбыз ар бир нерсесини, ар бир тамганы сахабаларга түшүндүрүп берген. Бирок мына ушул тажвидти илим катары негиздеп, тажвид илимин түзүп чыккан бул имам Ибнил Жазари. Демек ошол имамга барып такалат. Ал ошол тажвид илимин негиздеп, китеп кылып, ошол Жазария деп өзүнүн ырсаптарын жазып, тажвидти негиздеген киши. Тажвид дегени бул жакшыртуу дегени, мыкты кылуу дегени, эң мыкты деңгээлге жеткирүү дегени. Кур'ан оккан учурда ар бир тамганы өзүнүн ордунан чыгарып, сыпаттарын берип, жана ошондой эле тажвид эрежелерине көңүл буруп окууну бул тажвид деп айтылат. Тажвид деген сөздүк мааниси тахсин, жакшыртуу, мыкты кылуу, эң мыкты деңгээлде аткаруу деп айтылат. Иншалла. Керемет жооп болду. Ареке, анан Куранды окуп аткан, жаңы үйрөнгөн инсандардын бир ушундай сөздөрү бар да. Биз Куранды окуганда тажвидти билбейбиз, жакшы түшүнүгүбүз жок. Куранды окуп өзүбүзгө кайра күнөө кылып албайбызбы? Тажвидти жакшы үйрөнүп туруп, анан жанагы хатым кылып, же башынан Куранды 1-2 параны ошондо жакшы үйрөнүп алып туруп окуш керекпи, же окуй бериш керекпизби деп суроо берет да. Алла разы болсун. Буга эң биринчи Кур'ан жаттайм, Кур'ан баштайм деген адам устаз менен биргеликте окуш керек. Эгерде устазы жок Кур'ан окуса, анда туура эмес. Устаз менен бир жолу Кур'анды башынан аягына чейин окуп же жаттап алуу, андан кийин өзү окуса жакшы болот. Ал тажвиди жок окуп аткан болсо, анда окуй бериш керек. Бара-бара акырындык менен түздөлөт. Бирок дайыма эле мүмкүнчүлүк бар болуп туруп, эгерде түздөөсө, каталарын оңдоосо, анда күнөөкөр болот. Себеби Кур'ани Каримде чоң каталар бар, анан кичинекей каталар бар да. Кичинекей каталар бул кечиримдүү. Мисалы бир жерди созуш керек, аны азыраак созуп койду. Бул эми кечиримдүү. Бирок кээ бир каталар бар Кур'ани Каримде, ага күнөө жазылат. Ал болбойт. Себеби лахнул жали, анан лахнул хафи деп коет. Лахнул жали дегени чоң ката.
Бул кандай ката кетириши мүмкүн? Мисалы сироталлазина ан'амту алейхим. Эгерде ошо фатханы домма кылып окуй турган болсо, бул грамматикалык жактан ката да. Бул абдан чоң ката, мааниси өзгөрүлүп кетип атат. Кандай болуп атат? Мен жакшылык кылып, неимат кылып бергенмин дейт. Ал пенде бере албайт да, ал жерде Аллах Таала берет да. Ошол себептен ал жерде сироталлазина ан'амта алейхим. Эгерде устазы жок окуса, мына ушундай чоң каталарды сөзсүз кылат. А устаз менен оккан болсо, ошондой каталарды туурлап, ошондой каталарды айтып берет. Бул эми көзгө көрүнө турган каталар. Кээ бир каталар бар, токтоо эрежелерине тиешелүү каталар бар. Мисалы Я юлладина аману ла тaqrabus сала. Эй иман келтиргендер, силер намаз окубагыла. Мына ушинтип токтоп койсо, анда бул аяттын мааниси өзгөрүп кетет. Бул Алла Таала адамдарга кайрылып намаз окубагыла деп эле буйрук кылгандай болуп калат. Ал жерде кандай токтолот? Ла taqrabus салата ва антум сукара. Мас абалыңарда, арак ичкен кезде намаз окубагыла деп токтолот. Демек ушундай бая көзгө көрүнгөн, кээде бая сиз билбей турган каталар бар. Эгерде буну улам эле ушуларды окуй берсеңиз, анда күнөөкөр болосуз. Ошол себептен бая тууралап бир устаз менен азырда онлайн деген нерсе чыккан, бая жеңил. Ошол себептен устаз менен окканы да жакшы болот. Демек, коркпостон окуй бериш керек, жанында устаздан да сабак алыш керек экен. Сөз, албетте. Кыска жолу ошондой болот экен. Карекем, анан интернет булактарынан көрүп калдык. Сиз ошо дүйнөлүк Куран жарыштарга барып, калыс кылып келипсиз. Биздин кошуна өлкө Казакстанга барып. Бул эми дүйнөлүк Куран жарыштарга калыс кылуу дагы бир чоң ополтодой иш да. Анан Кыргызстандын атынан сиз барган экенсиз. Кантип чакырылып калдыңыз ал жака? Ошолор туурасында айтып берсеңиз. Алла разы болсун. Бул ошол Казакстан мамлекетинде Астана шаарында экинчи дүйнөлүк Куран жарышы өттү. Ага Кыргызстандан ошол мен барып калыстык кылдым. Буну ошол биздин Кыргызстан мусулмандарын диний башкармалыгынан ушундай сунуш болуп, андан кийин мен барып ал жерге ошол өзүмдүн документтеримди, ошол эле учурда бая алган ижазаларымды, кырааттарды билет деген бая тастыктамаларды алып барып тапшырып, алар болсо ал жака жөнөтүштү. Андан кийин ал жактан кабыл алынып, андан кийин бизге ошол чакыруу келди. Мына ошентип барып калдык. Ал жакта ошол дүйнөнүн 21 мамлекетинен келип катышты. 22 кары, 21 мамлекеттен катышты. Ал жакта аябагандай бир мыкты деңгээлде, чоң деңгээлде бая Куран жарышы өттү. Мына ошол жакта бая Кыргызстан атынан калыстар тобунда ошол жерде отурду. Ал жерде Туркия мамлекети калыстар тобунда болду. Андан кийин Саудия мамлекети, андан кийин ошол Мисыр, Египет мамлекети, андан кийин Казакстан, Кыргызстан, ошол 5 мамлекет ал жакта калыстар тобунда болушту. Алардын төрагасы ошол Казакстандан кары болуп отурду. Алла разы болсун. Машалла, сонун. Карекем, ал жерде дүйнөлүк Куран жарыштарда калыстык кылгандан кийин Кыргызстанда деле бир топ жерлерде кылып атасыз. Алла разы болсун. Анан ошол биздин жаш карылар катышып атат конкурстарга. Бул биздин жаш карыкелерге кандай баа берет элеңиз? Алар чындыгында мындай бир ушул нерселерге көңүл бурса болот эле деп калыс катарында айта турчу сөзүңүз барбы аларга? Ооба. Биз Кыргызстанда дагы ушул облустарда андан кийин республикалык Куран жарыштары болот. Биз башында ошол облустарда калыстык кылып, андан кийин ошол республикалык деңгээлде өткөрүлгөн Куран жарыштарда да бая калыс болуп отуруп атабыз. Бизде Кыргызстанда карылардын деңгээли абдан өскөн. Салыштырмалуу абдан жогору. Тажвид жагынан айта турган болсок, андан кийин үнүнүн кооздугу жагынан айта турган болсок, андан кийин ошол суроолорго жооп берүү жагынан болсо, бүт жагынан биздин кыргыз карылары абдан жогорку деңгээлге чыккан. Көрүп, калыс болуп атып, мен дагы коркуп кетем. Мен кандай жарышып жүрдүм экен деп коркуп кеткен учурлар болот. Себеби мыкты окушат, өзгөчө бая тажвид менен хуснул ада деп коет. Бул дегени Куранды жеткирип берүү.
кайсыл жерде токтоп кайсыл жерден башташ керек, андан кийин аят кандай бүткөндө туура болот. Мен кайсыл жерде токтосом аяттын мааниси туура чыгат. Демек ошолорунан бери өздөштүрүшкөн карылар. Мен карыкелерге айта турган нерсем ошол баягы оккан учурда кээде бизде баягы ушул микрофондор кээде алдап коет. Өзүнүн баягы үнүнө азгырылып кээде баягы адашып кетиши мүмкүн да. Буну эми баягы эскертме катары эле айтып атам карыларга. Сонун окуп келип атканда бул микрофондун эхосу бар, жакшы кылып чагылдырып чыгарып берет. Андан кийин бул ошо эхосун кайра өзү угуп, өзүнүн окканына баягы сүңгүп кирип кеткенден кийин анан дароо адашып калат да, баягы таппай калат кийинки аятты, же адашып кетет. Ошол учурда буга азгырылбай, тескерисинче баягы окуп жаткан аяттарга көңүл бурса баягы жакшы болот да. Кээ бир карыларды байкап калдым, баягы окуп кетип атып өзүнүн үнүнө кайра адашып калып атат да. Өзү окуп атат, өзүнүкү кайра кулагына угулуп атат, жагымдуу болуп сонун угулуп атат. Бул өзүнүн үнүн угуп окуп кетип атат, бирок ою бөлүнүп кетип атат да. Ою бөлүнүп кеткендиктен бул ошол жерде баягы адашып калып атат да. Ошону баягы эскертме катары айтып кетет элем карыларга. Караке, анан Куран академиясында иштеп келесиз. Ал жакта шакирттериңиз көп. Сиз бүгүнкү ошол Куран академиясындагы ишмердүүлүгүңүз боюнча, же болбосо Куран академиясынын иши кандай болуп атат ал жерде, ошол туурасында айтып берсеңиз. Аллах разы болсун. Куран академиясы ошол 2019-жылы ачылган. Бул жерде биз академия деп аталып калганын себептери бар. Башында ошол Египеттен бүтүрүп окуп келгенден кийин биз балдарды алалы, ошол эле учурда каарыларды алалы деп ойлодук, Куранды бүтүргөн каарыларды. Аларды алып, Курандарын кайталатып, андан кийин аларга ошо ижазаларды берип, кырааттарды окутуп, экинчи этаптагы бир жумуштарды кылалы деп ошол себептен баягы академия деп аталып калган да. Куран эмес, баягы кырааттар, ижазалар деген максатта. Бирок баягы баардык каарылар эле ижазага ылайыктуу болуп, Курандары бышык болуп келбейт экен да. Ага кайра баягы жаңыдан жаттаткандай аракеттер кетет экен. Ага кайра эле Куранды кайталатып, кайра баягы көп бала ижаза ала албай калат экен да. Ижаза алуу үчүн бир топ убакыт кетет. Андан кийин Курандагы бышык болуш керек, тажвидтерди мыкты билиш керек. Андан кийин баягы ижаза берилет да, себеби бул ижаза дагы аманат да. Менин ошо устазым айткан эле, 1,5 жыл артынан ошол Куран тапшырып, аябай аракет кылып жүрдүм. Мен Куран тапшырып бүтсөм да баягы ижазаны берген жок. Бир топ убакыт кармап, анан кайра окутуп, экзамен алып, андан кийин ошол өзүнүн чоң устазына чалып, ага экзамен тапшыртып, аябай неметкен да. Анан ошондо айткан, бул ижаза деген аманат. Бул ижазаны алгандан кийин сен жөн эле башка бир адамдарга берип койбо. Сен башка адамдарга бере турган болсоң, анын тажвиди мыкты болуш керек, анын адеп ахлагы мыкты болуш керек. Мына ошондой балдарга баягы ижазаны берсең жакшы болот деп айткан. Ошол себептен баягы ижазаны берүү дагы оңой эмес экен. Андан кийин ошого ылайыктуу каарылар да абдан аз болот экен. Ошол себептен биз каарыларды алып баштадык, бирок бара-бара биз жаңы жаттаган балдарды да алып баштадык. Ошол себептен баягы ал жерде баягы Куран жаттата турган болуп калдык да. Баягы кырааттарды бере алган жокпуз, себеби баягы кырааттарды берүү үчүн анда жалгыз балдарга бериш керек экен да. Мисалы 3-4 балага, 2-3 балага жалпылай кырааттарды окутуу баягы азырынча эрте экен. Же болбосо атайын ошол баягы каарылардын мектебин ачып, кыраат мектебин ачып, ошол жерде баягы кырааттарды үйрөтсө болот экен да. Демек, келечек пландарыңыздарда бул нерсе бар, э? Кудайым буйрса бар. Бара-бара ошол нерселерге Сиз айткан 10 кыраатты окутуу боюнча план, э? Ооба. Сонун Караке. Караке, анан сиздин жашооңузда Курандын орду кандай? Сурагым келип турат. Аллах разы болсун. Менин жашоомдо Курандын орду абдан чоң. Кандай кыйынчылык келбесин, баягы дароо баягы Аллахка кайрылабыз албетте. Бирок ошол эле учурда
дайыма оозума ушул Куран аяттары келет. Демек ошол кыйынчылыкта дагы, жакшылыкта дагы Куран мен үчүн абдан чоң нерсе. Ушул экзамен тапшырарда дагы Куран аяттарын окуп, Аятал Курсини окуп, өзүмө дем салып, ушул кайсыл жака барбайын ушул Куран менен жүрүп көнүп калганбыз. Ошол себептен баягы Курандын орду чоң. Жада калса ушундай жакшы ийгиликтерге жетип, ушул чет өлкөлөргө барып, канчалаган бир каарылар, аалымдар менен таанышып, ушул Куран жарыштарга барып, ушунун баардыгына себепчи бул Куран да. Ошол себептен баягы Курандын орду абдан чоң. Ошол себептен Куранды абдан сыйлап, Куранды окуп, ушул Куранга кызыгуум дагы да арткан. Куран мен үчүн абдан чоң нерсе. Көптөгөн шакирттерди чыгардыңыз да, Карке. Анан ошол шакирттерди Куран жаттатууда кандай методдорду колдоносуз? Мисалы, көптөгөн методдор бар экен, менин оошумча. Кээ бирөө Куранды башынан баштайт экен, кээ бирөө аягынан баштайт экен, кээ бирөө мындай аркасынан өйдө жаттай башалса, көп методдор бар экен. Сиз кайсы метод жакшы, кайсы методду колдоносуз? Куран жаттатууда сиз айткандай ар кандай методдор бар. Бирок Куран жаттатуу үчүн бул 3 жыл абдан аздык кылат. Биздин баягы медресебиз баягы 3 жылдык да. Биз муну практикадан кайра көрдүк. 3 жылда жаттап бүтөт, бирок аны кайра кайталайм деп дагы 1 жыл же 2 жыл кетет да. Балдар кайра эле баягы 5 жыл окугандай болушат да. Ал бардык медреседе ушундай. Эч бир медреседе баягы тез убакыттын ичинде толук жаттап, ошол эле учурда кайталоосу менен бүтүргөндөр абдан аз. Мен методдо ушул мага жаттаткан өзүмдүн устазым Фазыл Карын методун баягы колдоном. Ал устаз бизди ошол ылдый жактан Кул а'уду би роббин нас сүрөсү жактан баштап жаттаткан. Мен да ошол жактан жаттатам. Себеби ал жакта баягы кыска сүрөлөр болгондуктан жаттаганга оңой болот. Ал эми үстүнөн жаттай турган болсок, Бакара тараптан бул Бакара узун сүрө дагы аны жаттап бүткөнгө чейин өзү канча убакыт өтүп кетет да. Ал эми ылдыйдан жаттаса балдарга дагы мотивация болот. Мен 5 сүрө бүттүм, 10 сүрө бүттүм деп баягы өзү да санап турат. Ошол себептен ылдыйдан жаттаган Кыргызстанга баягы ыңгайлуу, лайыктуу деп эсептейт элем. Андан кийин жаттаганда ошол Фазил устаз, Аллах ыраазы болсун, Аллах таала өмүрүн узун кылсын. Ал мындай кылат эле. Ар бир сабак тапшыргандан кийин келип отурганда бала ошол артыны жатка кайталайт эле, отуруп алып. Андан кийин ошол бир пара бүткөн болсо, бир параны толук тапшырып бүтүп, анан устаз экзамен алат. Экзамен алгандан кийин эгерде такалса, адашса, ал параны кайра кайталатат. Андан кийин экинчи парага өтөт. Экинчи парага өткөндөн кийин, аны бүтүргөндөн кийин кайра тапшырып чыгат. Биринчи параны, экинчи параны, канча пара бүтсө бардыгын тапшырып чыгат. Анан устаз кайра экзамен алат. Экзамен алгандан кийин эгерде өтсө, 3-чү парадан берет. Эгерде өтпөй калса, ал ошо 2 парада тура берет. Ал канча убакыт өтсө дагы ошол 2 парада жүрө берет. Эгерде экзаменге толук суроолорго жооп берип тапшырган болсо, анан 3-чү парадан сабак берет. Мына ушундай кылып биз керек болсо жана 29 пара жаттаганда да устаз бизди артка кайтарган. Биз бардыгын кайталап 29 параны бышырып экзамен тапшыргандан кийин анан 30 парадан сабак берген да. Демек кайталоосу жок, бизди алдыга түшүрбөйт эле, алдыга жөнөтпөйт эле. Эгерде канча жыл өтсө дагы, убакыт өтсө дагы бизге жаңы сабак бербейт эле. Анан бизди дайыма аз жаттатат эле. Анан ошону бышык жаттатат эле. Мисалы, мен дайыма 1 беттен жаттап бүтүргөнмүн. Башында баягы 5 катар, кийин 6 катар, ушун 7 катар, анан 3 пара, 4 пара бүткөндөн кийин 1 бетке түшкөнбүз. Куранды бүтүргөнгө чейин 1 беттен жаттаганбыз да. Бул Куран жаттоодо абдан маанилүү метод. Себеби кээ бир каарылар 4 бет, 5 беттен жаттап коём дейт. Бирок ал бышык болбойт анын Кураны. Себеби тез жаттап коет, тез унутат. Биздин устаз ошол 1 бетти жакшылап жатта, 1 бетти жакшылап тапшыр, бирок кайталооң, артыңды эч качан унутпа дейт эле да. Биз ошентип баягы 1 беттен бүтүргөнбүз. Көбүнчө баягы Куран жаттаганда биз балдарга ошол методду колдонуп аракет кылабыз, бирок буга биздин жылыбыз, убактыбыз баягы көп учурда жетпей калат. Алла ыраазы болсун. Карке, биздин дагы
убактыбыз жөнөйлүү. Маекибиздин акырына жетип калдык. Анан ошол себептен сизге бир эркин микрофон сунсак, өзүңүздөн айтылбай калган сөздөрүңүз болсо жалпы биздин көрүүчүлөрүбүзгө, катталуучуларыбызга кайрылып кетсеңиз болот. Аллах разы болсун. Бардык көрөрмандарга Аллах Таала жакшылыктарын берген болсун. Айта турган нерсебиз ошол, эгерде уулуңуздар, кыздарыңыздар болгон болсо, ошол Кур'ани Каримди көбүнесе ошол жаштайынан, кичинекей кезинен жаттатса бая жакшы болот. Жана анын эсинде түбөлүк калат. Себеби бая накыл сөздөрдө айтылат. Ал-илму фис-сигори кан-накши фил-хажари. Кичинекей кезде илим алган, билим алган бул ташка тамга баскандай дейт. Демек ошол ташка чегип баскандай анын эсинде дайыма калып калат, эч качан унутпайт. Ал эми жашы өтүп калганда, кийин жаш өткөндө жаттаса, анда ал сууга жазгандай дейт. Суу агызып кетет, ал дайыма жок болот. Ошол себептен бая жаштайынан жаттатып, Кур'анды үйрөткөн болсок, анда ал Кур'анды бекем жаттайт, анын мээсинде дайыма Кур'ан сакталып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат: ким жаштайынан Кур'анды жаттаган болсо, Аллах Таала анын денесине сиңирип, анын канына чейин Кур'ани Каримди толук сиңирип коёт дейт. Демек, ушул Кур'анды жаттаганда ал маанисин түшүнбөсө дагы ошол кичинекей кезинде жаттатып койгон болсок, ал өмүр бою унутпайт. Ал эми чоңойгон сайын анын илимдерин окуса жакшы болот. Кур'андын илимдерини, башка илимдерди, демек бара-бара ошол Кур'анды түшүнөт, Кур'андын маанисин түшүнөт. Ал эми жаштайынан кичинекей кезинде аны жаттатып койгонубуз жакшы болот. Аллах разы болсун. Карекем, анан дагы бир суранычыбыз бар. Биздин көрүүчүлөр үчүн Кур'ан окуп, бир элге бир дуа кылып берсеңиз, тилават кылыпчы. Анткени ошо подкастыбызга өзгөчө бир береке кошулмак. Кур'ан окулган жерде дайыма береке боло тургандыгын айтылат эмеспи? Ошол себептен подкастыбызды ошо менен бир жыйынтыктасак иншалла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah'ım sana çeksiz maqtolar bolsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat, salamlar olgun bolsun. Allah'ım bizge iman bergin, ihlas bergin. Allah'ım bizde özüңdün toğra jolundan adaştırбагын Allah'ım. Allah'ım Kırgızstanımızga, Kırgızstandın eline Allah'ım özüң tınççılık, amançılık bergin Allah'ım. İştep жаткандарга Allah'ım özüң işlerine iyigilik bergin Allah'ım. Allah'ım alardın tapkanlarına bereke bergin Allah'ım. Elibizde Allah'ım jamanlıklardan, kırsıklardan, balelerden Allah'ım özüň korup özüň saktagın Allah'ım. Allah'ım uşul Kırgızstanda Kur'an'da okuyan qarılar, alımlar, jakşı insanlar köp bola bersin Allah'ım. Kur'an'da okup, anın manilerini düşünüp, Kur'an'da amal kılıp jaşawny Allah'ım barыбызга nasip kılgan bolsun. Ve sallallahu ve sellem ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allah razı olsun. Карекем, Аллах Таала өмүрүңүзгө береке берсин, илимиңизди арттырсын. Ар дайым Куранга кызмат кылып, көптөгөн шакирттерди тарбиялап жүрө бериңиз. Аллахым разы болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин маегибиз, подкастыбыз соңуна келди. Кийинки маектерде, подкасттарда көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.